Кулатов атындагы Кызыл Кыятоо техникалык инновация жана экономика колледжи Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-2027 жылдарга улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүүдөгү улуттук программасын ишке ашыруу жарлыгына ылайык. Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракесине арналган Молдонияз улуу даанышман, агартуучу жана гуманист аттуу илимий практикалык конференциясын өткөрдү. Биздин максатыбыз өз негизи жылдын башында эле иш-чараларга план боюнча бекитилгенде, ошол иш-чараны биздин гуманитардык циклдын мугалимдери, негизинен кыргыз тили адабият мугалимдери жасап жатышат. Бул иш-чараны өткөзүп жатышат. Максат ушул биздин азыркы жаштарыбызга, студенттерибизге, жаштарыбызга Молдонияз тууралуу билип, айтып, көрсөтүп туруу. Себеби буларды мындай илимий конференциялар өткөзүп, балдарга тапшырма берип, доклад жасап турбасак, бул улуу инсандардын аты өчүп кетип баратат. Ошондуктан максат ушул кишилердин жасап жүргөн жумушуну, өмүр баянын баардыгын ушу элге жайылтуу. Илимий практикалык конференцияга жалпысынан 80ге чокол катышуучу, анын ичинен Молдонияздын урпактары Кадамжай районунун аймагындагы мектептерден мугалимдер, тарыхчылар, Кызыл Кыя шаарынын мэри, жергиликтүү билим берүү тармагындагы өкүлдөр катышып, Ош мамлекеттик университетинин доценти Семите Амаралиев жана башка жогорку окуу жайлардан илимий кызматкерлер онлайн байланышта улуу даанышман, агартуучу Молдонияз тууралуу докладдарын окушту. Жарык көргөн эмгектерден мен азыр ушул тарыхчылардан, мына азыр эми соц тармактардан, ар кайсыл жерде өткөн иш-чаралардан алып отуруп, мен эң эле бир кубанганым, анан таң калганым бир жагынан ушул Молдонияздын ушул Санат Тиграстар деген бир китебинин ичинде 149 адам ошол доордогу белгилүү адамдар жөнүндө жазылган экен. Ошончо адамдын аты бар экен. Демек Молдонияз ошончо адам менен сүйлөшүп, ошончо адамды тааныйт экен. Алар жөнөкөй адамдар эмес, бардыгы ошол учурда өзүнүн доорунда таасирдүү адамдар болгон, билимдүү адамдар болгон. Молдонияз ошолор менен тең ата сүйлөшө алган экен. Молдонияз жазгыч, акын тууралуу жалпысынан 20 доклад окулду. Белгилей кетсек, Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракесине арналган түрдүү иш-чаралар байма-бай уюштурулууда. Ал эми аталган колледж илимий жыйынтыктардын соңунда быйылкы жылда Молдонияз тууралуу китеп басып чыгаруу аракеттери жүрүп жаткандыгын маалымдады. Илимий конференциябыздын өткөрүүнүн бирден бир максаты ушул Молдонияздын мына биринчи ачкан окуу жайы деп койсок деле болот. Азыркы сөз менен айтканда, мурдакы сөз менен ушул үңкүрдө балдарды чогултуп окуткан экен. Бул азыркы замандын düşөнү деп айтсак дагы жаңылбайбыз. Анан бул Молдонияздын мына биринчи окуучусу Кабыл уулу Назарбай болгон экен. Андан сырткары анын чыгармаларынын ооз-эки жазма адабияттын жоктугуна байланыштуу ооз-эки ооздон оозго алып барган ушул биздин чоң аталарыбыз болгон экен. Андан сырткары биз илимий конференцияны өткөрүүнүн максаты азыркы убакта Молдонияз боюнча маалыматтар аздыгына байланыштуу ошол колледждин, мектептин окутуучулары үчүн ошол маалыматтарды даярдап таркатайын деген ойдо ушул конференцияны уюштуруп жатабыз. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу, жазма акын Молдонияздын 2023 жылы 200 жылдык мааракесин отурлай өтүп жаткан иш-чаралардын чеги жок. Молдонияздын басып өткөн өмүр жолун жасаган жумуштарын калтырган мурастары тууралуу терең талкуулар болуп, орошон ойлор ортого салынууда. Акын чыгармаларында өмүр, өлүм, адеп, аклак, жамандык, жакшылыкка байланыштуу турмуштук философиялык темаларга токтолуп, Кокон хандыгынын аймагындагы кыргыздар баштан кечирген тарыхый окуяларды чагылдырып, Алымкул аталык Курманжан, Датка, Полоткан сыяктуу журт башларынын ишмердиги тууралуу жазгандыгы белгиленет. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.